Ассаламу алейкум достор, бүгүн мен өзүмдүн жеке влогумду тартып көрөйүн деп чечтим. Окшошпойбу билбейм. Бирок бүгүн көлгө чыкмакмын. Көлдөгө чыгаардын астында бир иш-чарага катышып, андан кийин чыкмак болдум. Иш-чара технопаркта болду. Технопарк аябагандай өзгөрүптүр. Таң калып, ушунча өнүгүп кеткенби деп карап жүрдүм, аралап. Анан бул жактан мусорный бак көрүп калдым. Мусорный бакка барсам, кнопкалары бар экен. Бир кнопкасын бассаң ачат экен, бир кнопкасын бассаң жабат экен. Ушул жактан өзүмдүн жапай экенин түшүндүм дагы деле. Иш-чара бүтөрү менен Нурдан менен байланышып калдым. Нурдан да көлгө чыкмак экен. Экөөбүз чогуу автовокзалга барып, көлдөгүзгө сапар алдык. Мына. Ошентип Нурдан жолдо уктап барды, бирок чын эле уктап атат го десем калп эле уктап атыптыр. Кызга жагыштын айласын таппай, кызга жөлөнүштүн айласын таппай, калп эле уктап баратты. Мен жолдо карай ар кайсы нерселерди тартмакчы болдум. Нурданды тарттым, анан кооз жерлерди тартканга аракет кылдым. Бирок зарядкам аз болуп, ошондой жерлерди тартыш кичине кыйыныраак болуп калды. Анан боомго токтодук. Боомго токтоп тамак ичели десек, оозубуз бек болуп калды, орозо болуп. Анан водитель айткан 20 мүнөт күтөсүңөр деп, 27 мүнөт 30 секундда күтүп калдык. Эшик шамал аябагандай. Печке күтүп, анан ичине отурдук. 27 мүнөт 30 секундтан кийин жолго чыктык кайрадан. Анан балыкчыдан жана аркадан тартайын дегем, бирок зарядкам өчүп калгандыгына байланыштуу, ал жакты да тарта албай калдым. Ошол Нурдан кайра сиденьяга жөлөнүп алып уктап баратты. Жан башыбыз талып, аябагандай кыйналып бардык. Кыйналганга карабай теги көлдөрдү тартканга аракет кылдым. Кооз жерлерди, дагы да көптөгөн кооз жерлерди тарта албай калдым. Ошондой өзүмдү тартып коем. Жакшы оратабыз деп калп эле кооз жерлерди тартып баштасам, Нурдан кажынып тийише баштады. Анан Нурданды кайра тарттым, кебетесин келиштирип алып. Карабайсыңар кебетесин. Ошол анан кайра улантып тартмак болдум. Көлгө жетип, Кессеңирден көлдү тартмакчы болдум. Те алыста отуруп алып, көлдү тарттым, кайра тарттым. Бул Кессеңир, өзүңөр билгендей эле. Көлгө түшкүн келет го, кайра тарткым келип, кайра көргүм келип, эле кооздугуна суктанып. Ошентип айылга жеткенде зарядкам өчүп калып, тарта албай калдым. Үйгө келип телефонумду зарядтап алып, анан кайра чыгып, үйдүн тегерек четин тартып, көчө жакты тартып, анан үйгө кирип, орозого 1 саат бар болчу, столдун тегерек четин даярдап, кайра тартып, анан мамам ушундай сонун булочкаларды эртеңки айт майрамына даярдап коюптур. Жегим келет, оозбек болчу. Ооз ачкандан кийин бирок жей албадык. Борсоктор укмуш таамдуу. Анан кургак кесме, конечно, апам ысык чайы менен. Бул кургак кесмени көлдүктөр эле түшүнөбүз. Анан үйдөгүлөр мага моундай устукан тартты. Эмнеге тартты билбейм. Мен экинчи порция кургак кесмемди жедим. Ошол.